Ассаламу алейкум достор. Эгер Америка менен Россиянын ортосунда ядролук согуш башталып кетсе эмне болот? Эни Джейкобсон деген бир аял ушул теманы изилдеп, түшүнгөн, билген адамдар менен сүйлөшүп, бир китеп жазыптыр жана кээ бир подкасттарга чыгып, суроолорго жооп бериптир. Азыр ошол аялдын сөзү менен силерге айтып берейин деп атам. 72 минутанын ичинде иш бүтөт экен достор. Биринчи бомба каяктан ыргыбасын, ошол учурдан баштап 72 минутанын ичинде Америка менен Россия бири-бирине миңдеген ядролук бомба ыргытып, 100 миллиондон 1-2 миллиардка чейин адам ошол учурда өлөт экен. Бул бомбалар адам баласы жасаган эң күчтүү бомбалар. Булардын жанында Иран менен Израилдин бири-бирине аткан бомбалары таш ыргытууга окшоп калат да. Ошончолук күчтүү бомбалардан миңден ашуун бомбаны орустар ыргытат, миңден ашуун Америка ыргытат дагы. Жарылуунун кесепетинин айынан дагы бир 2 жылдын ичинде дагы 5 миллиард адам өлөт экен. Радиация бар жокту каптайт. Бар болгон тамак аштар, суулар дагы ууланат. Жана ядролук кыш башталат экен. Бар жок күйүп, кара түтүн асманга чыгып, жер жүзүн монтип каптап туруп алат экен да, кетпей туруп алат экен. Ядролук кыш деген теориянын 1-80 жылдарда айтканда 1-2 жылдын ичинде өтүп кетет деген экен, бирок азыр ал 1-2 жылда өтпөйт. 7 жылдан 10 жылга чейин созулат деп атышыптыр. 7 жылдан 10 жылга чейин баягы кара түтүн каптап туруп алат, күндүн нуру өтпөйт, жер жүзү суук болуп кетет. Бар болгон тамак аштын, өсүмдүктөрдүн баары ууланган болот. Эгер адамдар тирүү калган болсо, алардын баары оорукчан болот. Аз ресурс үчүн күрөшкөн оорукчан адамдар болот. Бийлик жок, милиция жок, эч нерсе жок. Бомбалар жарылып аткан учурда электромагнитный пульс деп коет экен, ошондой бир күч да, ал барып электроника атына эмне бар болсо баарын иштен чыгарат экен. Самолет, телефон, вертолет, телевизор, компьютер жана башканын баары иштен чыгат экен. Ошондой абалда тирүү калган адамдар жөнүндө Никита Хрущев учурунда мындай деген экен. Эгер ошондой согуш башталып кетсе, ядролук согуш башталып кетсе, тирүү калган адамдар өлгөндөргө кызганат деген экен да. Өлүп эле калбаппын. Андай учурда ошо өлүп эле калган жакшы болот экен. Тирүү калгандар абдан кыйналып жашайт. Чет өлкөдө окуйм деген жаштар көңүл бургула. Мен билем, силер көбүнчө Америкага, Европага кызыгасыңар. Мен азыр силерге Малайзия жөнүндө айтып берейин. Анан өзүңөр ойлонуп салыштырып көрүлү. Достор, Малайзия өнүккөн, коопсуз, анан абдан кооз мамлекет. Дүйнөнүн алдыңкы 500 университети деген тизмеге 10 малайзиялык университет кирет экен. Салыштырып кетсек, Россиядан ошол тизмеге 7 университет, Туркиядан 6 университет, бизден эч бир университет кирбейт. Жеке менчик университеттердин баары англис тилине билим берет жана билим берүү арзан. Мисалы Америкада жылына 30 000, 40 000 доллар төлөсөңөр, бул жерде 5 000, 10 000 доллардын арасында экен. Малайзияда жашоо дагы арзан. Бир студент айына 500 долларга болжол менен квартирасы, тамак ашы жана башкасы менен жашаса болот. Виза алуу оңой, толугу менен онлайн, эч ким силердин жети таңарга чейин сурабайт. Мусулман өлкө, адал тамак маселеси жок, мечиттер көп. Бул жактагы жашоо образыңарды улантып кете берсеңер болот. Жана айтып кеткендей, коопсуз. Дүйнөнүн эң коопсуз мамлекеттеринен бири. Ошол тизмеде, дүйнөнүн эң коопсуз мамлекеттери деген тизмеде Канада менен Япониянын ортосунда турат. Ата-энелер кабатыр болбой, балдарыңарды, кыздарыңарды жөнөтсөңөр болот. Интернеттен Малайзия жөнүндө өзүңөр дагы маалымат издеп көргүлө. Эгер кызыксаңар, ылдыйда Easy Uni деген компаниянын шилтемесин калтырдым. Бул компания 2008 жылдан бери дүйнөнүн 4 тарабынан жаштардын малайзиялык университеттерге келип окуусуна жардам берет. Азыр эми Кыргызстан менен дагы иштешип баштады. Негиздөөчүлөрдүн бири кыргыз, мен тааныйм. Ылдыйда шилтемеден кирип, аты жөнүңөр, байланыш маалыматтарыңарды калтырып койсоңор, силер менен байланышып, акысыз силерге консультация берет. Булардын кызматы акысыз. Булар акысын силер эгер университетке өтүп калсаңар, университеттен алат, силерден акча албайт. Ошого байланышып, кененирээк маалымат алсаңар болот. Эми ал ошол 72 минутта дебедим, ошол кандай өтөт? Ошол 72 минутта жөнүндө айтып берейин. Бул аял эми америкалык болгондугу үчүн Россиядан эгер бизге ошол бомба ыргытылган болсо дейт, бул бомбаларды баллистикалык континенттер арасында учуучу, узун жолго учуучу баллистикалык ракеталар ташыйт. Ошолордун ичинде бомба болот. Ошол баллистикалык ракеталар сакталган бункерлерди билишет экен. Бизде эле муну картадан көрсөк болот экен. Мисалы Америкада 400 ошондой бункер бар экен. Россия Америка Россияны көзөмөлдөп турат. Космос аркылуу көзөмөлдөп турушат экен. Ал ракеталар учкан учурда астынан от чыгат го. Ошол от аркылуу алар билишет экен да.
Россия эгер Америкага ракетаны ыргытканда алардын кабары болот экен дагы президенттин 6 минутанын ичинде чечим кабыл алыш керек болот экен. Дайыма президенттин жанында мындай бир сумканы көтөрүп жүргөн бирөө болот экен. Ошол сумка президентке жакын болот экен дагы. Тез арада ошол сумкадагы оборудование аркылуу биринчиден президент өзүнүн президент экендигин тастыктайт экен армияга, Пентагонго. Мен чындап эле президент, Американын президентимин деп тастыктайт экен бир код аркылуу. Андан кийин каяка карай бомбаны ыргытыш керек, кимди бомбалаш керек экендигин инструкциясын берет экен. Президенттин ошо буйртмасы берилгенден кийин алар жооп кайтарат. Бул ошо кыска убакыттын ичинде кылыш керек. Бул жерде чогулуш кылып, эл менен сүйлөшүү дегенге убакыт болбойт экен. Эмне үчүн? Себеби бул бомбалар келип, тез кыймылдабаса келип, булардын ошо жана бункерлери белгилүү, ошол жерлерди бомбалап таштай турган болсо, булар жооп бере албай калат экен да. Булардын бул дүйнөдө эгер биз болбосок, бул дүйнөнүн кереги жок деген бир эмеси бар. Путин деле айткан, бул дүйнөдө эгер Россия болбой турган болсо, андай дүйнөнүн бизге кереги жок. Анан буларды эч ким антип 1ден, 5ден, 10дон ыргытпайт экен. Бир ядролук бомба мисалы Америкага уча турган болсо, барып Нью-Йоркту жок кылып салат. Бул мынтип Иран менен Израиль бири-бирине бир аз бомбалатышты, анан токтоду, сүйлөштү деп коет го, андай болбойт да. Бул деген кызыл линия. Кызыл эмес, кара линия экен да. Сен бир бомба ыргытсаң дагы, 5 бомба ыргытсаң дагы душман колунда бар болгон күчү менен кол салат экен да. Ошон үчүн эгер баштай турган болсо, булар сөзсүз миңдеген бомба менен баштайт экен. Ошон үчүн 1983 жылы Станислав Петров деген бир киши Советтер Биримдигинде ошо ядролук бомбаны көзөмөлдөө системада иштеген да. Караса Америкадан 5 ядролук бомба, баллистикалык ракета, ядролук бомба ташыган баллистикалык ракета Советтер Биримдигине карай учуп келе жатат. Ал өзү инструкция боюнча үстүндөгүлөргө кабар бериш керек тез арада. Бирок бул жерде бир ката бар. Мындай болбош керек деп карап текшерсе, космос аркылуу карап турат дедим. Күндүн нурунун чагылышы менен бир нерсе болуп, система туура эмес ката бериптир да. Эмне үчүн ал ката мындай болбош керек деген себеби 5 эле штук келет. Ал киши билген 5 бомбаны Америкага ыргытпайт. Эгер Америка ыргыта турган болсо, миңдеген бомба ыргытат деп. Ошентип Станислав Петров деген кишинин аты чыгып кеткен, бир жолу дүйнөнү ушундай катастрофадан коргоп калган деп айтышат экен да. Ошо Америка менен Россиянын бири-бирине азыр монтип түз атууга даяр турган 1700гө жакын. Буларда 1700, буларда 1700 баллистикалык ракета, ядролук бомба ташыган баллистикалык ракетасы бар экен достор. Дагы эки маанилүү нерсе достор. Жана айтпадым, Американын дагы, Россиянын дагы ядролук бомба сактаган бункерлер бар. Алар билет бири-бирин. Космостон бири-бирин ошол бункерлерди байкап турушат. Бирок Американын дагы, Россиянын дагы, Кытайдын дагы суунун астында кемелери бар. Подводная лодка. Ошолор дагы ядролук бомба ташыйт. Алар ушунчалык тымызын жүрүшөт экен, душмандар билбейт экен алардын кемелери каякта жүргөндүгүн. Бул аял мисалы бирөөнөн сураптыр. Эмне үчүн алар анчалык билинбейт, аларды билүү канчалык кыйын десе, ааламда грейпфрут размериндеги бир нерсени табуу бул суунун астындагы кемелерди, ядролук бомба ташыган кемелерди табууга караганда оңоюраак деп. Эми бир аз апыртып сүйлөптүр, бирок кыйын экен да. Булар өзүн байкатпайт экен. Мисалы дейт, орустар менен кытайлардын ядролук бомба ташыган подводный лодкалары Американын жээктерине тез-тез келип турат экен. Жанаракта айттым, 26 минут 40 секунд деген убакыт. Баллистикалык ракеталар атмосферадан чыккандан кийин Америкага ошо 26 минут 40 секундда жетет экен. Эгер баягы кемелер ошо жээкте турганда Америкага жакындап, ошол кемелер ата турган болсо Американы, ал убакыт 10 минутага чейин кыскарат экен. Анан бул бомбаларды кармоо мүмкүн эмес экен да. Мисалы Иран менен Израиль бири-биринин бомбаларын асманда кармап атпайбы? Железный купол деп барыбыз эле уктук. Ал железный купол мунун жанында бир ташты кармагандай эле нерсе экен да. Бул бомбалар абдан күчтүү экен. Баллистикалык ракеталар булардын ылдамдыгы 22 000 болжол менен, саатына 22 000 километр ылдамдык менен учуп барып түшөт экен дагы. Мисалы Американын ошо кармоочу перехватчик деген 44 ошондой эмеси бар экен. Кармоочу бомбасы бар экен деп. Алар деле бомба да. Бул бомба баратса, бул бомба чыгып барып аны бомбалап асманда жарат.
44 бомбасы бар экен ушу ядролук бомбаларга каршы. Элестетиле 1700 бомба учуп баратат. 44 перехватчик чыгат дагы. Ал 44-түн дагы ар бири 44-тү 44 бомбаны урат деген маанайга келбейт экен. 50% шансы бар экен. Мындайча айтканда алар ишке жарабайт экен да. Эми кимде канча бомба бар? 90% дүйнөдө бар болгон ядролук бомбалардын 90% Россия менен Америкада. Калган 10%ды калганы бөлүшөт экен да. Кытайда азыр 600гө жакын экен, бирок Кытай тез арада өзүн 1000ге чыгарганга аракет кылаттыр. Эң көп азыр Кытай иштеп атыптыр. Францияда бар, Англияда бар. Индия менен Пакистан бири-бирине душман болуп атып, биринчи бирөө жасады, кийин экинчиси жасап алды. Анан Израилде бар. Израилдики дагы кызык, себеби Израиль учурунда азыркы Иранга окшоп өтө катуу аракет кылган. Алар эгемендүү болгондо эле ядролук бомба кылабыз деп аракет кылып башташкан. Бирок Америка жана Англия буларга катуу тоскоол болгон. Ал учурда Америка Израилге мынчалык өзгөчө мамиле кылбайт эле. Ядролук бомба кылбайсың деген. Бирок булар Франция менен тымызын иштешип башташкан. Ошентип Израилдин ядролук бомбасы бар, бирок Израиль менде ядролук бомба бар дагы дебейт, жок дагы дебейт. Муну дагы атайлап кылат. Эгер жок деп койсо, анда душмандар андан коркпой калат да. Атайлап ушу бизде болгонун билишсин дейт. Эгер бирок бар деп койсо, расмий түрдө мына башка өлкөлөрдүн баарынын ядролук бомбалары бар, кагаз түрүндө бар. Бар болгондугу үчүн эл аралык уюм барып аларды текшерип турат. Алар көбөйтүп албадыбы, туура элеби, баары жайында элеби деп текшерип турушат. А Израиль эгер бизде бар деп койсо, Израилди дагы текшериш керек болот. Ошон үчүн алар бизде бар дагы дебейт. Кагаз түрүндө аларда жок, элдин баары билет аларда бар, бирок бизде жок дагы дебейт, бар дагы дебейт. Ушундай абалда турган учур. Бирок азыр болжол менен бир 90 ядролук бомбасы бар деп билинет Израиль. Ушундай достор, ядролук бомба жөнүндө өзү Америка колдонгон. Тарых боюнча бир эле Америка Японияга каршы Хиросимага колдонду жана Нагасакиге 2 атом бомбасын ыргытты. Анан аны мынтип тымызын мынтип жасап алып, анан менде бар дагы жок дагы дебеген бир мамлекет Израиль. Ушул 2 мамлекет азыр Иранга зордук кылып атат. Сен ядролук бомба жасабайсың, себеби сен жоопкерчиликсизсиң. Сенин колуңа ядролук бомба түшүп калса, сен туш келди аны колдонуп баштайсың. Деп ушул 2 мамлекет азыр Иранга зордук кылып атат. Эң жоопкерчиликсиз мамиле кылган 2 мамлекет ядролук бомбага азыр Иранга ушинтип эметип атат да. Ушундай достор, Хиросимага түшкөн бомба 15 килотонна болгон, атомдук бомба болгон. Бирок ал бомба азыркылардын жанында кичинекей эле бомба болуп калат. Азыркы бомбалар термоядролук бомба деп аталат. Атомдук бомба эмес. Бул деген бир бомбан бар, күчтүү бир бомба бар. Мурда ошо Хиросимага түшкөн бомбага караганда абдан күчтүү бомба бар. Анын ичинде атомдук бомба бар. Бомбанын ичинде дагы бир бомба бар да. Хиросимага түшкөн бомба 15 килотонна болсо, азыркы бомбалар көбүнчө 100дөн 500 килотоннага чейин болгон экен. 80-жылдарда Советтер Биримдиги Царь бомба деген бир бомбаны текшеришкен, тест кылышкан. Ал ошо Хиросимага түшкөн бомбага караганда 3000 эсе күчтүү эле. Бирок андай чоң бомбаны ошондо бир тест кылышыптыр, бирок аны колдонбоптур. Себеби ал практикалык жүзүндө колдонуу ыңгайсыз экен да, өтө оор. Андан көрө бир аз чакан, бирок көп жерлерге ыргыта турган бомба кылуу туура деп эсептешиптир дагы, ал бомба азыр жок экен. Ушундай достор, мен эмеге Японияга барып, мага айрыкча ошо Хиросимага баруу өтө кызык болду. Бардым дагы. Шаарды кыдырдым. Ал жерде шаарда дээрлик эч бир имарат калбаптыр ошо бомба түшкөн учурда. Бир гана европалыктар курган бир имарат бар экен. Ошол дагы мындай жарым-жартылай дубалдары калып калыптыр. Ошол жерде символ катары сактап коюшуптур. Анын жанында атом бомбасы жөнүндө бир музей бар экен. Ошол музейге кирип, бир күндө ошол жерде кыдырдым. Ошол бомба жарылганда эмне болгон, сүрөттөр турат, кичинекей видеолор турат. Анан бомба жарылган учурдагы симуляцияны кылып коюшуптур да. Бомба асмандан түшүп келатат, жанына аркасынан камера келаткандай кылып. Бомбанын жарылуу учурун мен атай ошол музейдин ичинде тартып алган элем. Азыр видеону бүтүрүп атып ошол эмени көрсөтөйүн деп атам. Хиросимада бомба жарылганда кандай болуптур.
ちらから来た？あ、大阪。なんかさっき同じ制服の子が大阪って言ってた気がする。私も大阪出身やで。ちなみに、おとついか大阪駅で路上ライブしましたね。暑いですね。ちょっとだけ飲み物飲みます。ただこの目をつむって休もう。今日はただなんとなく空を眺めよう。そう思う一日があってもいいよ。愛する人の影に身を寄せていい。誰もがきっと意味を持ってるから時間をかけて愛されてるから消えてしまう時は何の知らせもないけれどありがとうと言えることが我らの誇りで